Ички иштер министрликтин банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын мобилдик ыкчам бөлүмдөрүнүн башкармалынын кызматкерлери ири өлчөмдөгү оор банги заттарды Тажикстандан Кыргызстанга алып келген кезектеги каналга бөгөт коюшту. Маалыматка ылайык аталган кызматтын мобилдик ыкчам бөлүмдөрүнүн башкармалынын кызматкерлери Ош облусунун Нариман айылынан 1970-жылы туулган жарандын башкаруусундагы автоунааны токтотушкан. Унааны кармоо жана кароо жүргүзүү учурунда сатууга арналган Афганистанда өндүрүлгөн банги заттардын партиясы табылган. Унаага кароо жүргүзгөндө анын отургучунун астынан 5 даана таңакталган уксус ангидрид өзгөчө жыттанган зат табылып алынган. Соттук химиялык изилдөөнүн корутундусуна ылайык аталган зат жалпы салмагы 5 килограмм 178 граммды түзгөн героин банги заты экендиги аныкталды. Аталган кылмышка тиешеси бар башка шектүүлөрдү аныктоо боюнча атайын тергөө иш-чаралары, ошондой эле сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда. Бишкек мэриясында кадрдык өзгөрүүлөр болгонун муниципалитеттен билдиришти. Маалыматка караганда Элнура Жолдошова Бишкек Жашыл Чарба ишканасынын директорлук кызматынан бошотулду. Ал өз арызынын негизинде кеткен. Жолдошованы иштен алуу боюнча буйрукка мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев кол койгон. Муниципалдык ишкананы директордун орун басары Айгүл Наватова убактылуу башкарат. Жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат комитети бүгүн экономикалык мунапас маселелери боюнча мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун карап жатат. Комитеттин отурумуна депутаттардан тышкары Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, баш прокурор Курманкул Зулушев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, юстиция министри Марат Жаманкулов, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, экономика министри Санжар Муканбетов, салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев жана Финполдун төрагасы Сыймык Жабыкеев чакырылган. Мыйзам долбоорунда жаза кодексинин 6 беренеси боюнча айыбын мойнуна алып, мамлекетке келтирген зыянын төлөп, мүлкүн декларациялаган жарандарды жазадан бошотуу каралган. Демиргечилер бул мыйзам менен азыркы кылмыш жообуна тартылган жарандардан кеминде 500 миллион сомду мамлекетке кайтарса болорун билдирип жатат. Ысык Көл облустук милициясы укук коргоочунун өспүрүм кыз никеге тургузулганы боюнча билдирүүсүн текшерип, андай окуя болгонуна далил таба алган жок. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы кабарлады. Анын айтымында териштирүүнүн натыйжасында Жети Өгүз районунун Ырдык айылынын 36 жаштагы тургуну айылдашынын үйүн жасалгалап иштеп жүрүп, ошол үйдөгү 16 жаштагы кыз менен таанышып, кийин телефон аркылуу кээде сүйлөшүп жүргөнү, бирок никеге турбаганы маалым болду. Усубакунов билдиргендей, өспүрүм кыз өз атасы каза болуп калгандыктан атасынын агасынын үйүндө жашап жатканы аныкталды. Усубакунов кошумчалагандай, кыздын мыйзамдуу камкорчусу да укук коргоочунун билдирүүсү чындыкка дал келбесин айтты. Коронавирустун айрым өлкөлөрдө пайда болгон жаңы штаммы мурдагылардан бат тарап, жугуштуулугу 70%га жогору. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалынын жетекчиси Айнур Ахматова брифингде билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Нидерландтар, Дания, Австралия жана Улуу Британияда пайда болгон жаңы штаммдын жугуштуулугу 70%га жогору экенин айтты, деди Ахматова. Ошондой эле ал учурда окумуштуулар анын вакцинага туруштук берер-бербесин изилдеп жатканын кошумчалады. Беле кетсек, бир нече күн мурда Улуу Британияда коронавирустун жаңы штаммы тууралуу белгилүү болуп, көптөгөн мамлекеттер бул өлкө менен аба каттандарын токтоткон. Ал эми дүйнө жүзү боюнча ковид жуктургандардын саны бүгүн 77 миллиондон ашты. Коронавирусту кызмат учурунда жугузуп алган аскер жана күч кызматкерлерине мамлекеттен кененте ошол мекемелердин ишин жөнгө салуучу мыйзамдарга ылайык төлөнөт. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин юридика бөлүмүнүн башчысы Азамат Жумакеев билдирди. Анын айтымында өкмөттүн мамлекеттен компенсация төлөө тууралуу быйыл 4 майда кабыл алган чечими коронавирус жугузган медицина кызматкерлерине гана тийиштүү. Бул жерде коронавирус жугузуп алгандарга 200 000 сом, оорудан каза болгондордун үй бүлөсүнө 1 миллион сом, саламаттык сактоо мекемелеринин кызматкерлерине төлөнөт деп так көрсөтүлгөн. Аскер кызматкерлеринин макамы жөнүндө мыйзамда алардын ден соолугуна зыян келсе, акчалай төлөм ошол мыйзамдын негизинде төлөнөт деп жазылган. Укук тартибин коргоо органдарынын төлөмдөрү алар тууралуу мыйзамда акчасы ошол органдын сметасынын негизинде төлөнөт деп так жана даана көрсөтүлгөн, деди ал.
Кемин районунан УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевке кайрылган 9 жашар кыздын үй бүлөсүнө материалдык жардам берилип, анын даттануусу боюнча алдын ала текшерүү иштери башталды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, Кемин районундагы Жалил Сыдыков атындагы орто мектепте билим алган 9 жашар кыз апасы аталган мектепте мугалим болуп иштерин, материалдык жактан кыйналып жатканын, мектеп жетекчилери энесин кордоп жүргөнүн айтып, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден жардам сураган. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бүгүн 22 декабрда Ош шаарындагы Нариман орто мектебинин кошумча корпусунун ачылыш аземине катышты. 2019-жылы курула баштаган имарат коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн каражаттын эсебинен каржыланган. 3 кабаттуу окуу корпусу, 24 кабинет, ашкана, медициналык кабинет, мугалимдердин бөлмөсү, китепкана жана окуу залынан турат. Талант Мамытов буга чейин 1200 балага ылайыкталган мектепте 4000 окуучу билим алып келгенин белгилеген. Жаңы корпус Нариман мектебиндеги окуу орундарынын дефицитин чечти. Тилекке каршы мындай көйгөй башка мектептерде дагы болуп жатат, деди Мамытов. Ошондой эле президенттин милдетин аткаруучу педагогикалык курамды жаңы корпустун ачылышы менен куттуктады. Келерки 2021-жылы Кыргызстанга 128 миллион доллардан ашуун инвестиция келбей калышы мүмкүн. Бул быйылкы пандемия шартындагы карантиндик чектөөлөргө байланыштуу. Бул тууралуу Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков бүгүн 22 декабрда журналисттерге билдирди. Анын айтымында, пандемия учурунда кызмат көрсөтүү, туризм, соода, өнөр жай, курулуш жана башка тармактар жабыркады. Майышып турган экономикага октябрь окуялары ан сайын соккурду. Октябрдагы окуялардан кийин кырдаал тескерисинче аябай курчуду. Ичканаларды текшерүү күч алды. Тоо-кен тармагында чыгаша 20-25 миллион долларга чейин чыкты. Биздин баштапкы эсептер боюнча 2021-жылы өлкөгө 128 миллион доллардан ашуун инвестиция келбейт. Бул 5-6 компаниянын эсебиндеги эле сумма. Буга өлкөдөгү саясий кризис менен коронавирус пандемиясынын таасири чоң, деди Аскар Сыдыков. Жалал-Абад облусунун Алабока районунда жайгашкан Бозумчак алтын кенинин иши шайлоодон кийин жанданары болжолдонууда. Бул тууралуу Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков маалымдады. Анын айтымында, азырынча Бозумчак кени качан калыбына келип иштей турганы тууралуу так маалымат жок. Азыркыга чейин анын коопсуздугуна кепилдик жок. Мамлекеттик органдарда толук кепилдик бере албайт экендигин айтып жатат. Биз өкмөт менен бирге колдон келишинче жардам берип жатабыз. Бозумчак алтын кени жаңы жылда шайлоодон кийин иштеп кетет деген божомолубуз бар, дейт ал. 21 декабрда Бишкек шаарында теңдик аттуу көргөзмөнүн ачылышы болду. Азыркы учурдун глобалдуу көйгөйлөрүнүн бири зордук зомбулукка каршы Аутса инновациялык колледжинин ыктыярчылар клубунун жаш студенттери уюштурган. Көргөзмөдө аял затына жана жаш балдардын зомбулукка дуушар болушуна каршы көз караштарын сүрөттөр аркылуу чагылдырып беришкен. Көргөзмөнүн башкы максаты үй бүлөлүк зомбулукту жоюу. Уюштуруучулардын айтымында, жаштардын мындай демилгесин ар бирибиз колдошубуз керек. Көргөзмө 21 декабрдан 25 декабрга чейин уланат. Өзүнүн көз карашын, түшүнүгүн мындай жөн эле сөз менен эмес, өзүнүн мынакей иши менен көрсөтүп атышат да. Баары тең эле жаңгыз бирөө ар кайсы жерде туруп эле өзүн оюн айтпастан, баары тең чогулуп, коом түзүп, анан ошол коомдун көз карашын айтып атышат. Жыл сайын Кыргыз элинде болбогон нерселер болуп атат да. Ушу зордук, зомбулук, аял затына, бала бакырага, өзүбүздүн эле эркектерибиз, өзүбүздүн эле аталарыбыз, өзүбүздүн эле бир тууган балдарыбыз, эркек балдарыбыз ушундай өзүнүн карындаштарына, өзүлөрүнүн энелерине, сиңдилерине ушундай нерсе болбош керек.